Демек, кадырман мекендештер, өзүңүздөр билгендей, Тынар Шаршембеков чыккан кармаштардын бардыгы мөөнөт номурда жыйынтыкталат эле. Бүгүн азыр дал ошондой болуп байкап көрөбүз. Себеби анын бет маңдайында Нурсултан Махмудов турат. Нурсултан Махмудов дагы мыкты балбандардын бири экенин эске ала турган болсок, жок эле дегенде мына ошол Нурсултан Махмудовдун көп жылдан бери алдыңкы кармаштарды көрсөтүүгө умтулуп келген жайы бар экени айдан ачык маалым. Жана Нурсултан Махмудов менен Тынар Шаршембековдун кармашы. Тынар Шаршембеков 63 кг салмак чемпиондукта дүйнөлүктө рейтингде алдыңкы 10 балбанга кирет. Жана 67 кг салмак чемпиондукта анын которулуусу эми барыбызга маалым. Алда олимпиадалык жыл бар. Анткени ал бул салмакта олимпиада чемпиону болууга дагы бардык умтулууларын ортого салат. Айтор Махмудов бардык жактан каршылашуунун жолун тосууга умтулат. Ал эми Тынар Шаршембеков болсо салмагы 67 чыгабы экен, же болбосо салмак бир аз жетпей калды, аны дагы билип көрсөк керемет болмок. Бирок мындай күчтүү атаандаштыктар менимче 67 кг салмак чемпиондукта ким гана чемпион болбосун олимпиадага жолдомо алууга өтө чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Мындай атаандаштык, мындай каршылаштар менен өтө бир чоң ийгилик жаратууга мүмкүн экенин билебиз. Жана ышкырык жаңырды, 1 упай Нурсултан Махмудовго. Тынар Шаршембеков азыр атаандаштын алдында калат. Жана Нурсултан Махмудов кандай күрөштү өткөрөт байкайбыз. Нурсултан Махмудовдун кармаштарын соңуна чейин байкап көрөбүз. Махмудов жана ал өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө умтулушу абзел. Жок, атаандашын көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Бул жерде Нурсултан Махмудов өзүнүн каршылашына мынтип жерден жол кетирген болду. Демек, Тынар Шаршембеков эми дал ушул жерден албетте өзүнүн мыктылыгын көрсөтөт деп дагы ишене туралы. Азырынча ашыкпай тарбири салмак мыктылыгын көрсөтүүгө бар. Жана азыр Тынар Шаршембековдун мынтип атаандашы жолун алган. Демек, эскертүү жана Нурсултан Махмудовго 2 упай ыйгарылат. Дагы балбандар кармашын улантат. Кандай гана керемет коргонуу Айтор канча дагы ар бири болуп көргөндө өзүнүн жогоркуна чеберчилигин көрсөтүүгө умтулат. Жана Шаршембековдун менимче мыкты атаандаштарга дал ушул жерден туш келди. Эгерде чейрек финалга кимиси чыкпасын, ал жакта дагы күчтүү атаандаштар бар. Кимде турсаңыздар, Илдар Саттаров менен Нуржигит Кеңешбековдор. Бири 63 килограммда коло байгени, бири 67 килограммда коло байгени алган балбандар. Жана алдыгачкы 3 мүнөттүк дал ушундай ыргак менен жыйынтыкталат. Нурсултан Махмудов 3-0 эсебинде атаандашынын үстүндө 6-да баратат. Көрөлү жана күтөлү. Çok önemli байланыштуу жеңишти Асылбек Хамидов. Демек, кармашууланат Нурсултан Махмудов, Тынар Шаршембековдор алдыда. Махмудов экен, өзүңүздөр дагы экраныңыздардан
көрүдөсүздөр. Демек кимиси кандай жыйынтыкка жетет байкайбыз. Буга чейин Малек Асипбеев кийинки салмак чемпиондукта биринчиден өткөрүүгө дагы мыкты мүмкүнчүлүк жаралмак. Канча дагы балуандардын көрөбүз. Нурсултан Махмудов атаандашынын артынан өтөт. Шаршембеков 63 килограммдан 67 өткөнүн көрүңүздөрчү. Кандай гана атаандашына колунан сурулуп чекет. Эки балбанга тең. Бул жерде упай жок. Кайтор күтөлү, көрөлү, чечимдер кандай чыгарыларын дагы байкайлы. Jarlama koncatında çakılasın. Демек, Махмудов менен Шаршембектин ортосундагы кармашманы атабыз. Пинар Шаршембеков 1 упайга ээ болду. Демек, жыйынтыгында 3-1 эсеби балуандар кармаштарын улантат. Айтор дал ушул жерден Пинар Шаршембеков кармаш өткөрүүнү дагы байкап көрөбүз. Нурсултан Махмудов ал дагы бол көрүүндө чоң бир кармаштарды өткөрүүдө, бол көрүүндө чоң күчүн ортого салууда. Анын ар бирин өткөрүү болгон умтулуусу бар. Жыйынтыгы эмне менен кошторундагы байкайбыз. Айтор бул жерде балуандардын бири салмак кошто, бири салмагын азайткан. Ошол дагы көп нерсени чечерин жакшы билебиз. Андыктан соңгучу кармап көрөбүз. Биз болсо мына бермандардын азыр жан өтө колдоп жатканын көрүнүштөр. Пинар Шаршембеков эмнени көрсөтөт? Байкайлы Нурсултан Махмудов баштагыдай өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүшү керек. Бул жерде 1 упай эми тескерисинче Пинар Шаршембеков дагы 1 упай кошулдагы 2-3 эсеби алды. Эми жерден ташлашыбыз менен упай ала алабы? Дал ушул суроо ачык бойдон калат. Биз болсо кармашты улантып көрөлү. Нурсултан Махмудов жана аны жерден алып кетүү. Алда канча орго турарын эске ала турган болсок, анда мүмкүн балуандар акырындык менен бири-биринин упайларды алууга дагы умтулат. Жана эч кандай упай берген жок. Нурсултан Махмудов өз ордунан турду жана биз болсо күрөштү улантууга башка калыстардагы чакырып өттү. Биз болсо жыйынтык кандай болот деген чоң бир суроо менен дагы кала алабыз. Пинардын
экинчи ирет башты көтөрүп күрөшүүгө дагы чакырат. Анда ошондо бир аз кыйынга дагы барып каларын билебиз. Нурсултан Махмудов Шаршенбеков вакыт аз калат жана бул вакыттын ичинде өзүн болтурган өнөктө жана көсөкчөлдөрү Шаршенбеков жана анын ынтылуусу жыйынтыгында Нурсултан Махмудовдун аракетин байкап беришибиз абзел. Бегиче убакыт соңуна чыгат жана жыйынтыгында Нурсултан Махмудов кийинки баскычка Жотонар Шаршенбеков бардык көргөн аракеттери бул ирет оңунан чыккан жок. Бали Махмудовду кийинки баскычка чыгыш менен куттуктайбыз. Дагы бир алдыда керемет кармаш күтүп турат. Жалпыңыздарды эч кайда алыстабауга чакырам.